Биринчи сунушум бул УМС боюнча. УМС кайсыл мэр келбесин, кайсыл УМС жетекчи келбесин, шаарда канча жер бар экенин толук билбейт. Анын бир эле чечүү жолу бар. Ага сиздин саясий эркиңиз керек. Анан бир жумуш топ түзүп, бир 2-3 миллион акча каражаты кетет. 80-жылдагы Фуги муниципалдык баланска өткөрүп берген күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин жерлерди оцифровка кылыш керек. Электрондук база түшүш керек. Урматтуу Москвадагы мекендештер, эгерде сиздерге Москвадан Казакстанга кирди-чыкты кызматы керек болсо, Заир деген жигитти өзүнүн айдоочулар жамааты менен сунуштайбыз. Телефон номеруна азыр чалыңыздар. +7 926 421 1605. Бул жамааттын кызматтагы унаалары жалаң Toyota Alphard үлгүсүндөгү унаалар. Унаалардын техникалык абалы, ал эме салондогу ички тазалыгы айдоочулардын тажрыйбасы дагы эң мыкты абалда. Бул жамаатты пайдаланып, Казакстанга, чек арага чыгып кирсеңиздер болот. Кызматыңыздарда байланышыңыздар. Сиз күнүнө бир кнопка менен УМС канча жер арендага берип атат, канча жер сатылып атат, баардыгын көрүп турушуңуз керек. Себеби келген мэрлердин баардыгын УМСтин жетекчилери саботажлап, айтпайт, жашырат. Себеби мэр дагы бул адам да баардыгын биле албайт. Ошондуктан биринчи сунушум УМСти оцифровка кылсаңыз, полностью архивде сиз ошондо колуңузда алакандай көрүп турасыз, ош шаарында кайсыл жерде кандай жериңиз бар экенин. Себеби буга чейинки келген УМСтин жетекчилеринин тагдыры баардыгы түрмө менен бүттү. Мына буга чейин эки Кудайдан жол ачкан жетекчиси бар эле, экөө тең статья менен кетти. Бирөө камакта, бирөө кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган боюнча кеткен. Кийинки сунушум бул бизде мына Авиагородок деген шаарча бар. Мындай бир анклав болуп калганда, жетимсиреп калган бир 10 дом бар. Ошол жерде бир чакан бир садиги бар дагы, былтыр жылан чыкты да. Элестетсеңиз, мында бир кабат балдар жашап ойноп аткан жерден жыландар чыкты. Ошол жерге бир күн убактыңыз бөлсө, чогуу барып келип, ошол жерде бир кыдырып, ошо көйгөйдү билип келсек, сураныз сизден. Андан кийинки суранышым биз милдет фракциясы шайлоого катышып жатканда абилитациялык борбор куруу демилгеси менен чыкканбыз да. Урматтуу Жеңишбек Шерматович, Ош шаарында бүгүн 2000ден ашык ДЦП синдром Дауна күт балдар бар. Ал балдардын дарылануусунда бүгүн Ошто шарт жок. Мына бизде долбоордун маңдайында 80-жылы, мындан 40 жыл мурун курулган реабилитациялык борбор бар. Ал жерге кирген адам реабилитация болбойт, наоборот реанимацияга даяр болуп чыгат да. Ошондуктан сизден сураныш. Бир күн биз милдет фракциясы сиз менен бир отурум кылсак. Биздин керемет идеябыз бар. Ошол идеяны биз инвесторлор тартууга, эл аралык донорлор менен биз баардыгыбыз эл аралык уюмдар менен кызматташкан жаштарыбыз донорлорду, спонсорлорду, демөөрчүлөрдү тапканда толук жардам берели. Сиздин мындай бир шаарга кошкон калда турган балдар үчүн, наристелер үчүн эң чоң белегиңиз ушул болмок да. Ушуга бир чогуу киришсек, абилитациялык борбор курууга. Андан кийин бул мэрияда жана Кушпак мырза жакшы айтты, системаны өзгөртсөңүз. Бир мындай сиз кеткенден кийин да жашай турган, бүгүн мен сүйүнүп атам, 4 вице-мэр төрдө отуруп, 4 вице-мэрден сиз суроо талап кылып атасыз да. Мурда бул жерде азыркы камакта жаткан Пирматов деген болчу. Ошол дагы 1-2 бар эле. Ошолор менен эле иш бүтүп калган шаардачы. Мына сизге рахмат. Сиз мына мэриядагы иерархияны түптөп система алып келип атасыз да. Биз бул жерде сизди кош колдойбуз. Рахмат.